Бул лицензияны толук таасир оңрулдууларга берилбейт. Судебный баягы органдарга берилбейт. Чет мамлекеттин машиналарына берилбейт. Чет элдик жаранга берилбейт. Эгерде чет элдик жаран практикасы бул жерде жашаган убакыт болсо, анда ага берилбейт. Мотоцикл атты иш-чара жүрүп атат. Кошумча жабдык атты иш-чара жүрүп атат. Рет паралар, ошолордун алдын алуу боюнча иш алып барабыз. Иш алып барган учурда мыйзамдуулукту сактайбыз, тартиптти сактайбыз. Кошкоротада күнгө жалпы видеолорду жөнөтүп атат бизгече. Күнгө жалпы Кошкоротада видео күнү менен уктатпай атат, мотоциклдер минтип атат. Батарея аз. Бүтүп болгону да мотоцикл, ичип алганы да мотоцикл болуп атат да. Ana biz kelemez bu Tilkovstoga da ошондо видеолор, фотолор келип атат. Урматтуу эстечи, ошону мына чогуу биргеликте бүгүн мындай эффективдүү бир рейд кылалы. Кошкор Ата шаарында мотоцикл, скутер жана мопед айдаган айдоочуларга карата рейдтер өткөрүлдү. Нокен районунун Кошкор Ата шаарында соңку учурларда мотоцикл, скутерлердин катышуусунда жол кырсыктары катталып жаткандыктан мопед, скутер айдагандарга карата көзөмөл күчөтүлдү. Иш-чаранын жүрүшүндө мотоцикл, скутер жана мопеддердин айдоочулары жол эрежелерин одоно бузуп, айрыкча түнкүсүн катуу үндөр менен элдин уйкусун бузуп, катуу ылдамдык менен айдап, башка жол кыймылынын катышуучуларынын өмүрүнө коркунуч жараткандарга катуу чаралар көрүлүүдө. Өзүмдүн кызыкчылыгым акыйкатта бул өзүмдүн кызыкчылыгыма сатамын. Бир мага берген документти колуна карматам, ошо менен кеттим да. Элдерге жакшы түшүндүрүп, мына унага барсаңар мынча сомдон каттайт экен, мындай мамлекеттик номер берет экен, өзүңөрдүн атыңарга тек басып менен алып алла деп айтсак элдерге жакшы болот да. А биринчи кол, экинчи кол болуп кетсе, бул кимден алганын билбей, ким атасы экенин белгисиз окуп. Биздин максат ушундай нерселерди легалдаштыруу да. Учурда Кошкор Ата шаарынын аймагында ушундай мотоциклдерге рейд жүргүзүп атабыз. Рейд жүргүзүп атканыбыздын себеби Кошкор Ата шаарынын тургундары, жашоочулары арызданып атат. Ушу үнү катуу чыгат экен, добуш аябай бийик чыгат экен, түнкүсүн уктатпай атат, түнү менен мотоциклдер жарышып атат дегенен ушу сатып аткан магазиндерге чейин келип, ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ошентип Ош жана Жалал Абад облустарында өткөн рейдтик иш-чаралардын алкагында жол эрежесин бузган ондогон айдоочулар кармалып, айыпка жыгылды. Алардын көбүнчөсү спирт ичимдигин ичип алып, мас абалында рулга отурган жарандар, авто эм баштык жасагандар жана унаа айдап жүргөн айдоочулар. Бүгүнкү күндө Жалал Абад областы Манас шаарынын аймагында түнкү сменде кызмат өтөп жатабыз. Биздин кызмат өтөө учурунда ушу мас абалында айдагандыгы боюнча автоунааны алып келип, азыр айдоочусун текшертирдик. Спирт ичимдиги ичкендиги аныкталды. Ушундай одоно тартип бузган айдоочулар менен биз бүгүнкү күндө күрөшүп жатабыз. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы эле айдоочуларга кайрылат элек, эч убакта спирт ичимдигин ичип алып машина башкарбаңыздар. Ар дайым ушул жол транспорт кырсыктарынан оолак болуңуздар демекчибиз. Ушул тапта аталган облустарда дагы туристтик милиция күнү түнү иштеп, эс алуучулардын коопсуздугуна кам көрүүдө. Ош шаарынын аймагында 20 марттан 29 мартка чейин Бакус аталышында рейд болуп өттү. Рейдтин жүрүшүндө спирттик ичимдигин ичип түшкөн 88 айдоочуга карата протоколдор түзүлдү. Айдоочулук өбөлүгү жок. Унаа башкарып жүргөн 137 жаранга айып пулдар салынды. Айып пулдарды төлөбөй жүргөн адамдар 28 автоунаа айып корого токтотулду. Андан сырткары автоунаасынын тиешелүү документтери жок. 148 адам айып корого кирди. Анын ичинен биздин батальон кызматкерлери, офицердик курамдар общий ошол баары биригип 20-сынан баштап 29-на чейин 4493 укук бузуу протоколдорун түзүштү жарандарга карата.
Милиция кызматкерлери атайын рейдтин алкагында жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен жардамга муктаж болгондорго көмөк көрсөтүп, коопсуздукту алдын алуу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен коопсуздугуна кам көрүүдө. Учурдан пайдаланып силерге айтып кетейин, урматтуу ата-энелер, балдарыңарга жана келе жаккан акыркы коңороо аз эмне автоунаа берүүңөрдү эскерип кетебиз. Автоунаа жаш балдар айдап ар түрдүү кырсыктар кабылып жатат жана ошондой эле балдардын өлүмү менен коштолгон кырсыктар болуп жатат. Ошон үчүн силерге эскертип кетейин, автоунаа бербөөгө эскертип кетебиз. 2026 жылдын 3 ай ичинде жол транспорт кырсыгы былтыркы жылга салыштырмалуу төмөндөгөн, бирок адамдын өлүмү менен болгон кырсыктар көтөрүлгөн. Ошондой эле жаш балдар катышуусунда жол кырсыктары кескин түрдө көбөйүүдө. Тактап айтып кетсем, жөө жүргүнчүлөр жол эрежесин одон түрдө бузган катталууда. Ошондой эле айдоочулар, мектеп окуучулар өздөрүнүн ата-энелерин түнкү убакта автоунаасыны минип чыгып кетип, жол кырсыгына кабылып учурлар болуп жатат. Ошон үчүн дагы бир жолу ата-энелерге эскертип кетем. Болжол менен кечки саат 11-лер чамасында ичимдик ичип унаа башкарып жүрөт деген маалымат 102 кызматына келип түшкөн. Милициянын кайгыл кызматынын кызматкерлери дароо чалуу түшкөн жерге жетип барган учурда мыйзамга баш ийбей унаасы менен жолун улаган. Тартип сакчылары жеринен унааны токтотуп, тиешелүү иштерди жүргүзүү учурунда рулда эмес болчумун деп бир топ убарага салды. Тагыраагы рулдан түшө качып, бул абалдан кутулуп кетүүнүн амалын издеп, унаанын ачкычын ыргытып жибергенге жетишкен. Кандай болбосун айдоочуну республикалык психиатрия жана наркология борборуна алып келген кезде дагы унаа айдаганын мойнуна алгысы келбей, кызматкерлерге доо коюп жатты. Тартип сакчылары канчалык видео далилдерди көргөзбөсүн, күнөөсүн мойнуна алгысы келген жок. Бирде сотко чалам десе, бирде прокурорго чалам, силерди жумуштан бошотом дегенсип ар түркүн кылыктарын көргөздү. Ал эле эмес, биздин чыгармачылык топко да келип бир тийди. Кандай болбосун ичкендиги тастыкталган соң унаа убактылуу айып кароосуна кирди. Тиешелүү протоколдор түзүлдү. Мына ушул учурда протоколго кол койбой жактоочум келсин деген шылтоо менен тартип сакчыларынын кеминде 2 саат убактысын алды. Өзүңүздөр күбө болгондой, бул айдоочунун жоосунсуз кылыктарына мындан ары сот чекит коймокчу. Сиз көрүп жаткан бул кара түстөгү жип үлгүсүндөгү автоунаасы тартип сакчылары тарабынан Токсонбаев көчөсүнөн токтотулду. Текшерүү учурунда унаанын ээсинен спирт ичимдиги келип жатты. Айдоочунун мас же соо экенин аныктоо үчүн жакынкы наркология бөлүмүнө алынып келинди. Айдоочу баш тартканга аракет кылды эле, мыйзам күчтүүлүк кылды. Экспертиза айдоочунун мас абалда экенин аныктап берди. Дароо эле тиешелүү протокол түзүлдү. Үстүбүздөгү 470 үлгүсүндө автоунааны Байтик Батырадан токтотконбуз. Токтоткон учурда мыйзамдык талабыбызга баш ийбей токтобой кеткен. Анан арттан колап жетип барган учурда автоунаанын айдоочусу мас экенине шек келип, азыр наркология бөлүмүнө алып келген учурда наркология бөлүмүндө бизге айдоочу мас экенин тастап беришти. Азыр эми автоунаа айыпкорго кирет, өзүнө карата тиешелүү протокол түзүлөт. Анан ошол протоколдор сотко айдоочунун үстүнөн чара көрүү үчүн жиберилет. Мына бул сиздер көрүп турган унаа алгачкы шектүү катары токтотулган. Бирок инспектордун токтотууна карабай айдоочу дароо эле качып жөнөдү. Жол коопсуздук кызматкерлери унааны бир канча чакырым кубалап барып токтотушту. Текшерүү учурунда айдоочу спирт ичимдигин ичип, мас абалында экени белгилүү болду. Ал дароо республикалык наркология борборуна алынып келинди. Бул жерде айдоочунун мас абалында экени расмий такталган соң, ага тиешелүү протокол толтурулуп, унаасы айып короо жайына кирди. Düzeni ortağı. Geçkin uçkama tizildi. Koğumluk koopsuzluk kızmatının başçısı militsiya polkovniki Şirali. Aman kardeşler.